Достор, Жанда Руслан 2 жылдан бери Монголияда бизнес кылып атат. Да? Ага чейин Кыргызстанда бизнес кылган, Вьетнамда бизнес кылган, анан өтө кыйын ишкер. Мен үчүн өтө кызыктуу. Руслан, кандай экен Монголияда бизнес кылганы? Монголияда иштеш деген абдан кызыктуу биз үчүн. Анткени биринчиден бул бизге кыргыздарга, казактардан кийин эң эле жакын эл го. Өзү да Монголия бизден алыс болгону менен самолет менен 4 саатта. Бирок бүт жашоосу, бүт өзлөрүнүн культурасы, тарыхы бизге жакын эл да. Ошондуктан биз биринчи жолу бияка келгенден бери Монголияда биздин ишке, биздин бизнесмендерге чоң потенциал бар экенин көрдүк. Ошон үчүн бул мамлекетке кирдик да, бул жерден иштей баштадык. 2 жылдан бери иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, ишибиз жакшы жүрүп жатат. Бияктан 1 жыл мурда биринчи пиццериябызды ачтык. Бул Додо пицца деген дүйнөлүк боюнча зынжырдын мастер франшизасын алганбыз бияка кириш үчүн. Анткени деген бул Монголия Россиянын жанында. Ошондуктан Россиядан бардык ингредиенттерди алып келебиз. Тамак ашы дагы бул суук климатка, Россиянын суук климатына да биздин климатка дагы жакын да. Ошондуктан бул жакшы, бул эме деген пиццериябыз жакшы жүрүп кетти биринчиден. Азыр жакында дагы экинчисин, үчүнчүсүн, төртүнчүсүн ачып атабыз ушул жай кезинде. Эң эмне деп айтып кетейин, бул Монголия деген көп жерден бизден астыда деп айтсак болот да. Мисалы финансовый секторду, булардын банктары абдан чоң, микрокредитный организациялар дүйнө боюнча иштешет, Африкада да иштешет, Южный Азияда да иштешет. Булардын горнородный месторождениялары, мисалы бизде жалаң гана Кумтоор, анан Талды булак кичинекей, бизде мамлекетибиз кичинекейрээк да. Буларда болсо абдан чоң кен заттар бар. Дүйнөдөгү эң чоң горнородный месторождениялар бул деген жез чыккан жерлер, мисалы жездин экинчи, үчүнчү дүйнөдөгү чоңдугу биякта жайгашылган да. Ошондуктан экономикасы бизден канча 2 эсеби, 3 эсе чоң. Мындай эмелерде ошондуктан ВВП дагы на душу населения биздикинен 2 эсе, 3 эсе чоңураак. Анткени калкы да аз да. Көп жагынан мисалы Казакстанга окшошуп кетет. Ошондуктан бирок эл башка жагынан бизде Кыргызстанда бизде кичи, анан орто тамак аш, мисалы тамак аш сектору бизде көбүрөөк өнүккөн да. Анткени бизде Кыргызстанда мисалы ар кандай калктар жашап, корейстер болобу, өзбектер болобу, орустар болобу, биздин дуңгандар, биздин тамак ашыбыздын сапаты абдан чоң бийикте. Биякта болсо бир эле калк болуп, булар биздин булардыкы абдан эле мындай тамак аш жагынан аз экен да сандарычы. Ошондуктан биз ушундай эмени кичи бизнеске, орто бизнеске чоң потенциалды көрдүк бул Монголиядан. Кыйынчылыктар деле бар иштегенгечи көп жагынан, анткени абдан суук жер, бардыгы кымбат келет бияка. Элдер дагы мындай, мисалы Кыргызстанда киши табыш жумушка жеңилирээк. Анткени биякта чоң компаниялар болуп, элдин баары чоң компанияда иштегиси келет, киши жетишпейт. Ошондуктан кичи бизнеске мисалы киши табыш бул жерде оор. Бирок башка жагынан конкуренция да аз болгон үчүн иштеш да жеңилирээк да. Налоговый системасы абдан туура түзүлгөн. 100% бүт баары налог төлөшөт. Бардыгы через мисалы төлөгөндө кассовый аппарат в режиме онлайн постоянно данныйларын бүт эмеге салым департаментке берип турат. Налогтору дагы аябай көп эмес. Бүт баары таза аракет кылышат иштегени. Анткени ар бир сатып алганда бул өзүнчө эле лотерейный билет да. Эгерде силер сатып алсаңар, квитансаңар, ай сайынбы, 3 ай сайын лотереяда катышат. Ошол лотереядан силер бирдеке утуп алышыңар же акчаны кайра өзүңөргө кайтып алышыңар мүмкүн да. Ошондуктан элдин баары, бүт мамлекеттин баары бизде бир обязательно бизнесте эң чоң маанилүү окаттардын бири бул единая система, единое поле деп коет. Бардык
бизнеске бирдей караш керек да, мамлекет Шарт, шарт түзүлүш керек. тең. Ошол жагынан Монголияда бардык бизнеске тең түзүлгөн. Кыргызстандагы да азырда өзгөрүп баратат, ошол жака кетип да, биздики дагы жакшы болуп баратат, Кыргызстанда дагы. Бирок Монголияда бул ошол көп жылдан бери ошондой иштейт да. Ошон үчүн биз Монголияны абдан жактырдык. Инвестиция кириш жеңил, иштеш мүмкүн. Жеңил жимиш деп айта албайбыз. Анткени бул оор мамлекет, мен айткандай суук, эл өзүңө дагы билген ишти киши табыш абдан оор. Маселен, мисалы биз көп айдан бери жакшы бир бухгалтер тапканга абдан кыйналдык да. Анткени бир бухгалтер тапсак, аны деген башка бир ген казган компания алып кетет, экинчисин башка бир Кытай инвестор алып кетет. Мындай жетишпейт да жакшы билимдүү кишилерчи. Ошо кыйынчылыктар бар, бирок биз жакшы көрүп жатабыз, потенциал көп экенинчи мамлекетте. Айлыктар канча экен биякта? Кыргызстанга салыштырмалуу. Мисалы, Додон ичиндечи? Айлыктары кичине көбүрөөк биздикинен. Мисалы Кыргызстанда айлыктар чындыгында айтсак, биздики эң эле аз. Бүт СНГ боюнча эң аздардын бири да зарплатасычы. Ошондуктан Өзбекстан эле аз болуп кетпесе, Өзбекстан, Түркменистандар. Кыргызстанда в целом зарплаталар анча бийик эмес. Монголияда бийигирээк. Бирок бул анткени бул экономикасы да чоңураак, акчасы да мамлекетте көбүрөөк бар. Ошон үчүн биякта айлыктар көбүрөөк. Бирок башка жерден биякта расходдор да абдан чоң. Квартираны алыш, квартираны биякта анткени суук климат болгондуктан, шаарда кичинекей болгон үчүн үйлөрдүн баасы абдан кымбат, аренда кымбат, тамак аштын баасы да кымбат, жашоонун баасы да кымбат да. Ошондуктан мисалы зарплата көбүрөөк болсо дагы, мисалы сактап калган акчасы да анча көп эмес. Биякта көпчүлүк монголдордун өзүнүн акча тапкандары бул малдан келет экен. Монголияда дүйнөдө эң көп мал бар. 56 миллион мал бар. Маселен, Кыргызстан менен салыштырганда, Кыргызстанда 9 миллиондой мал бар болуш керек да. Буларда 56 миллион малдын саны, өзлөрүнүн калкы 3,5 миллион. Ошондуктан, мисалы, эгерде шаарда иштеп жаткан көп кишилердики биякта жаштар, алардын ата-энелери чоң мындай мал чарба менен өзлөрүнүн айылдарында, жерлеринде иштеп жүрүшөт да. Азырда малдын баасы өсүп жатат, билесиңер. Ошондуктан эгерде кичинекей айлыкка да иштесе дагы, мисалы мамлекетке иштейби же башка бир компанияга иштейби, башка жагынан ата-энесинен чоң жардам алышат экен да. Малды сатып, малды өсүрүп.